Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн силер менен Кубанычбек Маликов жана Аманкул Куттубаевдин өмүрү чыгармачылыгы жана жаңыл драмасы менен таанышабыз. Сабактын максаты Кубанычбек Маликов жана Аманкул Куттубаевдин өмүрү чыгармачылыгы менен таанышасыңар, жаңыл драмасынын идеалдык мазмуну менен түшүнөсүңөр. Аталган драматургдардын өмүрү жөнүндө маалымат аласыңар. Жаңылдын образы аркылуу ата мекендин ыйыктыгын, атуулук ар-намыстын бийиктигин аңдап түшүнөсүңөр жана алган билимиңерди өнүктүрөсүңөр. Мекенди сүйүүгө жана коргоого, атуулукка тарбияланасыңар. Чыгаан акын жана драматург Кубанычбек Маликов 1911-жылы Кант районуна караштуу Үч Эмчек айылындагы кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы Маликти да, өз атасы Иманалыны да жакырчылык жабыркатып, балалык чагы жетишпеген чөйрөдө өттү. Иманалы көрөк аттын айынан кыргыз байларында да, орус кулактарында да малай жүрдү. 1916-жылкы окуяга байланыштуу турмуштары аябай начарлап кеткендиктен 1917-жылы эптеп күн көрүү үчүн шаарга жакын көчүп келишет. Бул бөлөк жазуучуларга караганда акындын эртерээк билим алышына шарт түздү. Ал кезде шаарда татар мектеби боло турган. 1926-жылы Кубанычбек ошол мектепке кирип, кийинчерээк Борбордук педагогикалык техникумунан окуусун улантып, аны бүтүрөт. Айыл турмушунун кээ бир маселелери боюнча кабар жаза баштаган учурда Кубанычбек Маликов 13 гана жашта эле. Кабарчылык аны чоң адабиятка алып келди. Акындын өз сөзү менен айткандай, газета сөзгө шыдыр, жазууга жатык кылды. Педагогикалык техникумду бүтүргөндөн кийин Кубанычбек Маликов Ленинчил жаш, Кызыл Кыргызстан газеталарында кабарчылыктан баштап редакторго чейинки кызматтарды аткарды. Көп жылдар бою Советтик Кыргызстан журналынын редактору, Кыргыз мамлекеттик драма театрынын директору, Кыргызстан жазуучулар союзунун жооптуу секретары, төрагасынын орун басары болуп, Кыргызстан эл комиссарлар советинин алдындагы искусство иштери боюнча комитетин башкарды. Акындын биринчи жыйнагы Кубанычбектин ырлары деген ат менен 1933-жылы жарык көрөт. 30 жылдан ашуун убакыттын ичинде Кубанычбек Маликов 60-ка жакын китеп чыгарды. Сандаган очерктер, макалалар жазды. Пушкин, Толстой, Шевченко, Стальский, Горький, Маршактын чыгармаларын которду. Ал чоң драматург. Жаңыл Аманкул Куттубаев менен бирге Биз баягы эмеспиз драмаларынын, Манас, Айчүрөк, Токтогул операларынын либреттолорунун биргелешкен автору. 30-жылдарда жазылган Айылда, Күлүп аттуу пьесалары, кийинки Жүрөк толкуйт, Бийик жерде, Осмонкул аттуу драмалары көрүүчүлөргө белгилүү. Бийик жерде драмасынын кайрадан оңдолгон варианты Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. Кыргыз адабиятына кошкон салымы үчүн Ленин, Эмгек Кызыл Туу, 3 жолу ардак белгиси ордендери жана бир топ медаль, грамоталар менен сыйланган. Акын, драматург жана жазуучу Кубанычбек Маликов 1979-жылы Фрунзе шаарында, азыркы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Белгилүү режиссер, актер, Кыргыз ССРнын эл артисти, Кыргыз ССРнын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Аманкул Куттубаев 1907-жылы Чүй областына караштуу Сокулук районунун Белек айылында туулган. Ал советтик мектептен билим алган. Чыгармачылык жолун 1926-жылы Фрунзе шаарында жана жаңы ачылган музыкалык драма студиясынан баштаган. 1935-41-жылы Москвадагы Луначарский атындагы театр институтунун режиссердук факультетинде окуп, Сахновский менен Орловдон таалим алган. Елениндин Молдо Насирдин комедиясында Молдо Насирдиндин, Токобаевдин Кайгылуу Какей пьесасында Алымкулдун, Фурманов менен Поливановдун Козголоңунда Карабайдын жана башка ролдорун аткарган. 1930-жылы Касмалы Жантөшевдин Алым менен Мария драмасын коюп, кыргыз театр өнөрүнүн тарыхына туңгуч улуттук режиссер катары кирген. Куттубаев 1930-жылы ачылган
Кыргыз мамлекеттик драма театрынын режиссеру, 1931 башкы режиссеру болуп иштеген. 1931 Ташын Байжиевдин Кырманда, 1934 Райхан Шукурбековдун Бейит арасында, 1938 өзүнүн колхоз душмандары, ал эми Кубанычбек Маликов менен биргеликте даярдалган жаңыл драмасын койгон. Кутубаевдин режиссердук дараметин тааныткан Жусуп Турусбековдун Ажал ордуна драмасы болгон. Бул драманы 1934 сахналаштырган. 1939 Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрында көркөм жетекчи, башкы режиссер, 1952-63 анын директору жана режиссеру болгон. Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаттыгын 1970 алган. Ленин ордени, 2 жолу эмгек кызыл туу, ардак белгиси ордендери жана медалдар менен сыйланган. Ал 1984 Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайткан. Жаңыл драмасы Кубанычбек Маликов жана Аманкул Куттубаев менен биргеликте жазылган. Чыгарманын негизги идеясы ата мекенге болгон ыйык сүйүүнү көрсөтүү жана аны душмандардан коргоп, эркиндик үчүн күрөшкөн баатырын даңктоо. Демек, жаңыл эл бактысы үчүн күрөшүп, анын эркиндигин баарынан жогору койгон баатыр кыздын тагдыры жөнүндө баян. Уруу башчылары түлкү үчкөлөрдүн алдында ырчын ойгут элинен чыккан кыз жаңылдын сулуулугун, баатырдыгын мактап ырдап олтурат. Буга түлкүнүн ичи күйүп, сен оозуңду ачсаң эле жаңылдан баштачу болдуң деп ачууланат. Бирок өзү жаңылды сүйчү, ага жетсем деп эңсечү. Ошентсе да куру намыска чиренип, өзүнүн бул ыйык сезимин жашырып келген. Бүгүн үчкө бул сырды ачык айтып, түлкү жаңыл кызга барат экен деген кабар элге тарап кетти. Айрыкча үчкөнүн эгер барбасаң, жаңылдын сулуулугунан корунуп, баатырдыгынан коркту деген сөзгө каласың деген аны ого бетер ойлонтту. Мен анын алдында жүгүнүп барбайм, элин чаап, малын талап, жаңылды жүгүндүрөм. Түлкү колуктусуна дал ушундай арам ой менен жөнөйт. Баатыр кыз бул учурда эч нерседен капарсыз жаштар менен үлпөт куруп жаткан. Аңгыча түлкү келиптир деп эл дүрбөп калат. Жаңыл жарык маанай, жакшы санаа менен кабыл алса да, кыңыр ойлуу түлкү текебер кирип, жуучу жиберсем жооп бербейсиң, акыр өзүм келүүгө аргасыз болдум. Мени менен кетесиңби, жокпу? Жообун азыр бергин, деп жаңылды демитип каада салтты бузат. Жаңыл болсо жолдун боюнда, кыз жигиттин тобунда ойлонбой ант бере салыш кызга уят, жигитке кырсык болор, дейт. Бул сөз түлкүнүн кур намысын ого бетер күчөтүп, конок болуп кет дегенге көнбөй түнөрүп, кектүү аттанат. Көтпөй эле түлкү даярдыксыз жаткан ойгут элине бүлүк салып, малын олжолоп, эр бүлөнү туткундайт. Эр жигиттен мындай адепсиздикти күтпөгөн баатыр кыздын ачуусу келип, элин коргоо үчүн жоого каршы аттанат. Тынч жаткан элди чаап алганына мактанышып, түлкү менен анын жан жөкөрлөрү Чатыр көлдүн кылаасында тойлоп жатышканда, аларды кубалап жаңыл келет. Манчыр кашкан уруу башчылары аял затына шек келтиришкенге чейин барышат. Эл намысын жана өзүнүн адамдык касиетин ыйык туткан жаңыл мындай шылдыңга чыдай албай согуш башталат. Кандуу кагылышта түлкү, үчкө, ата козу жаңылдын колунан жаздым болуп, туткундар бошотулат. Жаңылды чаап, түлкүнүн өчүн алам деп эми Калматай бай жулуна баштайт. Бул иш өзүнүн колунан келбесине түшүнүп, ал Калмак ханы Манжыны жардамга чакырат. Эгерде жаңылды жеңүүгө жардамдашса, айтканына көнүп, баарын аткараар жөнүндө убада берет. Калматайдын да, Манжынын да бири-биринен жашырган өз максаттары бар. Ал эми Манжынын мурда эле жаңылды ала албай жүргөн өчү бар болчу. Баатыр кызды аялдыкка алууну ал көптөн бери эңсеп жүргөн. Ошентип Калмак хан Калматайдын айтканына макул болот. Алар ачык кармашта жаңылды туркундай албастыгын түшүнүшүп, түлкүнүн мүрзөсүнүн жанында аңдып жатышат. Жаңыл мырза мүрзөгө келип, эч даярдыксыз турганда колго түшүрүшөт. Аны менен бирге жаркын акыбектер туткундалат. Калматай жаңылды Манжы жаркынды алабыз деп оолугуп, буга көнбөгөн үчүн кыздарды урго салышат. Бирок
Кыздар бардык кыйноого чыдап, Калматай менен Манжынын зордугуна макул болушпайт. Анткени жаңыл эл колдооруна, чыккынчылардын өч аларына терең ишенет. Чындыгында драманын акырында элдин жардамы менен жаңыл туткундан бошотулуп, чыккынчылар жазасын алышат. Драманын башкы каарманы жаңылды ырчы тепкенин жазбас. Тынар бар, кыздан чыккан кыраан бар деп сүрөттөйт. Чын эле жаңыл ашкан баатыр, ары сулуу, бирок аны журт сүймөнчүлүгүнө бөлөп, атак даңкка жеткирген баатырдыгы гана эмес, андагы эң жогорку касиет элге болгон тунук сүйүү жана таза адамгерчилик. Эл бактысы үчүн ал баардык кыйынчылыкка каршы турууга даяр. Журтумдан чырпык кыйдырсам, жаңыл болбой өлөйүн деген анын антын ал өмүр бою ыйык тутту. Демек, жаңыл үчүн эң кымбат нерсе эл бактысы. Эли эзилип кыйноодо жатса, аны эле салбай керт башынын баатырдыгына чиренип сайран курган киши эч качан бактылуу эмес. Журт алдындагы милдетти сезбеген адам элдин эң коркунучтуу душманына айланат. Жаңылдын мындай оюн түлкүнү өлтүргөндөгү көрүнүштөн ачык байкайбыз. Жаңылга жуучу жиберип, ары баатыр, ары сулуу кызга баш кошсок деп эңсегендер көп болгон. Ошолордун ичинен жаңылдын жактырганы жалгыз түлкү эле. Бирок ал өзү сүйгөнүн да аябады. Анткени түлкүн ойгут элин талоонго учуратты. Жаңыл түлкүнү өлтүрүп жатып, өрттөй алырган жаштыктан, жүрөктү жандырган сүйүүдөн эл башына келген намыс күчтүүлүк кылды. Намысымды коркогонума күнөөкөр эмесмин. Кош текеберчиликке курман чалынган түлкү мырза, тирүүңдө сүйүп калгандыгым үчүн мүрзөңдүн жанынан өткөндө эстей жүрөмүн, деп зээни кейип каңгырыгы түтөйт. Бул сөздөр жаңылдын намыска бектигин дагы бир жолу ырастайт. Жаңыл адамды баалай билген, андагы жакшы касиеттерди ардактай да алган акылман. Ал үчүн адамдын тагдыры эл тагдырынан ажырагыс бөлүгү. Экөөнү бөлүп кароого болбойт. Андагы бул сапатты кең пейилдүүлүк, ынтымакка чакыруу толуктап турат. Мырзалар, алыс жерден келипсиздер, чарчаган чыгарсыздар. Мынча келгенден кийин биздин айылда өрүүн алып кетиңиздер. Бул элден жакасы алтын тоң кийип, дубандан чыккан ат минип кетүүгө ылайык адамдар көрүнөсүздөр, деп теңине албай кергиштеп камчысын сүйрөп кирген түлкүгө, анын жан жөкөрлөрүнө да адамгерчиликтүү мамиле кылат. Алардын текеберчилигин да кечире билет. Жаңыл үчүн эл жери кандай ыйык болсо, таза махабат да дал ошондой ыйык, кымбат. Ал сүйгөнү да эл журттун камын ойлогон баатыр да, акылман да киши болсо экен деп эңсеген. Бирок түлкү баатыр болсо да, уруучулук коомго таандык болгон кур намыстан ажырай албай, өзүнүн сүйгөнүнүн колунан каза тапты. Жаңыл аны өмүр бою унута алган жок. Ыйык сүйүү үчүн түлкүнүн бейитине келип, ар дайым таазим кылчу. Ошентип, жаңыл нукура элдик баатыр. Ал элди бардык күч кайраттын булагы, жашоонун негизги жана бакыттын кенчи катары карайт. Ошондуктан ал колго түшүп, кыйноодо жатканда да, о чиркин эл, кайдасың? Ох, мөңгүдөн эрип чуурган, күзгүдөй тунук агын суу, керме тоонун алтын булагы, мен сени сагындым деп арман кылат. Бул сөздө анын эл күчүнө болгон чексиз ишеними жатат. Чындыгында да жаңылды туткундан эл куткарат жана Төлөк сыяктуу баатырлар да эл тарабына өтөт. Анткени чыныгы эл баатырын элден бөлүп кароого болбойт. Туткундан кутулган жаңыл элинин туусун жыкпаска ант берет. Драманын экинчи бир негизги каармандарынын бири түлкүнү жаңылдан ажыратып кароого мүмкүн эмес. Түлкү да жаңыл сыяктуу эле баатыр, дайыма элдин атынан сүйлөйт. Бирок ал жаңылга окшобойт. Анткени ал уруучулук коомдогу тескери көз караштын тепсесине тепселип, эл ишеничинен ажырап калган жалгыз баатыр. Анын ою боюнча бул дүйнөдө ким кара күчтөн артыкчылык кылса, байлыгы көп болсо, ошол адам гана бийлик жүргүзүшү керек. Ал эми эл буйрукту аткаруу үчүн гана жаралган топураган жандар. Түлкү өзүнө ааламда жок баатыр, көзү жок эр санаган, дүйнөдө өзүнөн башка киши жок деп эсептеген өзүмчүл. Ошондуктан ал жаңылдагы ашкан асыл сапаттарды кадырлап баалай албайт. Жаңыл кыздын жылкысын тийип, желесин кыйып, бет алыша келгенде өзүн аттан оодара тартып, майданда багын басып,
мүңкүрөтүп туруп анан кийин алам деген ойго түбөлүк кул болуп калган. Жаңыл анын алдында бейпөңдөп жүгүнүп турууга тийиш. Анткени анын башындагы даражасы төрө кайсы бектикинен кем экен. Демек ал үчүн эрдик, башка элди багындыруу, адамды коркутуу, кың дегизбей бийлөө. Эгер анте албаса, намысынан ажырап калышы мүмкүн. Намыс. Жаңылга көп күйөөнүн бириндей болуп барыш мен үчүн намыс. Жылкысын тийип, өзү менен ашуунун белинде, аттын жалында гана көрүшөмүн деп эрдемсийт. Ошентип түлкү намысты өтө тар мааниде түшүнөт. Эгер жаңыл үчүн эл жерин коргоп, алардын эркиндик үчүн күрөшүүдөн артык намыс жок болсо, түлкү үчүн намыс башкаларды басынтып, өзүнүн жеке бийлигин чыңдоо. Түлкүнүн мындай намыскөйлүгү аны өз бактысынан ажыратууга алып келди. Ал кур намыстын курманы болуп кала берди. Жаңылжан, мен сага чын көңүлүмдү берген элем, бирок сүйүүгө жеткирбеди кур намыс деп өлүп баратканда гана өзүнүн кемчилигин мойнуна алды. Драмада элдин үмүт тилеги, адилеттүүлүк үчүн күрөшү, жаңыл менен ырчы аркылуу берилген. Элдик идея, асыл тилектер алардын образдарында толук камтылган. Ошондуктан ырчы дайым жаңылдын эрдигин эл атынан ырдайт.